Саламатсыздарбы? Марат Темиров атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 7-класс кыргыз тили жана адабияты мугалими Келимбекова Саадат. Шүкүрбек Бешеналиев мүйүздү козу. Мүйүзүнөн айрылган сүзөнөк козу. Үзүндү 2-бөлүм. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулар мүйүздү козу аңгемесин толугу менен окушат, тапшырмаларды толугу менен аткарышат, ой жүгүртүүсү, сөз байлыктары өнүгөт, ынтымактуу болууга тарбияланышат. Биринчи, Азиз Чамандын жалгыз уулу, экинчи Чамандын кайтарганы килтейген ириктер, үчүнчү Азиздин атасы бооз ирикти энчелеп берет, төртүнчү бооз ирикти күзүндө экзаменин өткөрүшөт, бешинчи Азиздин атасы кайрадан козу бөлүп алат. Балдар, малга байланыштуу макала кыптар. Мал баксаң чөп жап, жан баксаң көп тап. Малдуунун көзү өткөр, малсыздын сөзү өткөр. Малды баккан билет, отту жаккан билет. Мансап үчүн сүйбө, мал мүлк үчүн достошпо. Миң койду бир серке башкарат. Конок койдон жоош. Эгин эгип мал бакпаган, эптеп-септеп жан сактаган. Бөрүгө кой кайтартпа. Сөздүк жумуштар, сөздүн маанилерин чечмелөө. Биринчи килтейген ирек, экинчи акмал аптоосу, үчүнчү кибиреген, төртүнчү мотурайган козулар, бешинчи мал кор. Мүйүзүнөн айрылган сүзөнөк. Күндөрдүн биринде Азиз сүзөнөгүн жамаатташ коктудагы койчундукуна ээрчитип барды. Өзүнүн уулу Султан деген балага жолугуп, мүйүздү козуң барбы, сүзүштүрөсүңбү, деди. Дөңдөшүн мүйүзүнөн кармап мактана. Султан аны жактырбаңкы үнсүз башын чайкады. Азиз тигинин тоотпогон суганына ызаланып кетти. Анда өзүңдү сүздүрөйүнбү, деди Азиз эдериңдеп. Султан күпүйүп тоңчон, чокойчон эле, ага ишенбей. Эр болсоң эле сүздүрүп көр, деди. Анан ыйлабагын. Азиз согуш жарыялаган эмечи кыйкырып мүйүздү козусун жүткүндө Султанга тап берди. Качыр, качыр! Мүйүздү дөңдөш текчейип, кетенчиктей түшүп, кериле секирип сүзгөндө эле Султан картаянды. Карма деп акырды ал. Чындап коркконунан Азиз дөңдөшүн атачынча тутамдап, карга матыган Султанга жанактай мактанычтуу эдирейди. Көрдүңбү, ишендиңби? Кыйын экенсиң, деди Султан. Сары тоонун жеңиндеги карын күбөй. Эртең сөнөгүңдү алып кел. Менде да мүйүздүү бирөө бар. Атам жайтка айдап кетти. Эртең короого алып калайын. Сүзүштүрүп көрөлү. Мунун Кудай ургандай күчтүү экен, деди. Жеңиштүү Азиз Султандын сөөгү эмес, мактоо уккан соң макул болду. Сүзөнөгүн аябай жемге тойгузду. Эртеси атасы короодо жандыктарын айдаар замат Азиз сүзөнөгүн ээрчитип Султандын короосуна беттеди. Султан аны жарым жолдон тосуп алды. Меймандын балбаны экөөнүн короосуна киргизип, илгичин ичинен илди да, наркы бастырманын түбүнөн чыгырык мүйүз кочкорду айдап чыкты. Азиз аны көрүп дароо мүйүзүнөн илип кетчүдөй кетенчиктеди. Алып бар нары, чоң кочкор тура, меники кичине да, козу кочкор да. Султан чуркап келип Азизге колдон кысты. Коркпо, бул сүзбөйт. Карган эме, чын эле ак кочкор алар менен киши жоктой каалгый басып кетти, сүзүшүүнү каалабады. Чын эле сүзөнөгүмө баары тең багынып келатпайбы, бул карган эмени деле качырар деп ойлоду Азиз. Мүйүздө бул бооз дөңдөшүн бошотуп атадынча ак кочкорду карап тап койду. Сүз, качыр, багынт! Азиздин дөңдөшү кочкорду боорго жоңго күрс-күрс жолуду. Кочкор дегенде эти бара албады. Анан эти орксонганда чыдабай кетти окшойт. Ачуулуу көздөрүн кызартып, жоонун дүгдүйтүп чыгырык мүйүздөн тосо бурулду. Эми сүз, багынт! Азизге кошулуп Султан да мүйүздү дөңдөштү ыраак кетенчиктетип туруп көкүтүп тап беришти. Дөңдөш ыраактан түйүлүп барып, түпкүчтө эйилген карт мүйүзгө тикчиги мүйүздүн сайылта карт сүздү. Негедир карт кочкор менен жаш кочкорго бөлүшө албай туткакташа түшүштү. Шиштиги жаш мүйүз ийрилген коо мүйүзгө илинип калыптыр. Карт кочкордун ачуусу анык келген экен. Балдар, чырылдап кеткенче кочкор сүзөнөк дөңдөштү мүйүзүнөн илген боюнча бутун жерге тийгизбей, булактада түпкүчтөй башын тыяк бияка наргылай арыштай чуркады. Мына бир малда бооз козу күп эте
Алда кайда ыргып түштү. Азиз чымылдап жетсе, сүзөнүк дөңдөшүнүн башы кызыл жаянган, эки мүйүздүн түбүнөн омкурулуп түшүптүр. Султан да аны кочкорун сөгүп, жер тепкилеп ыйлап жиберди Азиз. Айлаганча Султан кочкордун мүйүзүнө илинип, шалдыраган морт мүйүздү Азиздин колуна берип, араң илкиген дөңдөшүн жетелешип короосунан узатты. Уулу ыйлап барса, атасы кыткылдап күлүп мындай деди: «Балам чала болуптур, сен аны чексиз эсертпедиңби? Дөңдөшүңдүн эртерээк мүйүзүнөн айрылганына сүйүн. Ал сени өзүңдү сүзүп, бир мандемге учуратабы деп чоочучу элем. Кое бер короого, андан өлбөйт, эми чырсыз тынч жүрө берет». Апасы мүйүздөн айрылган бооз дөңдөштү уулунун колунан бошотуп жетелеп барып короого кошсо, козулардын баары андан үркүп жанына жолобой качышты. Азиз булкулдап жетип көз жашы кургаганда араң: «Мен өзүм сүзгөнгө көндүрбөсөм, бооз козу мүйүзүнөн ажырабайт эле. Чынбы атаке?» — деди солуктап. Атасы уулунун ийинен таптады. «Чын кагылайын, малды да эсерткен ээси болот. Эми кулуң бошоду. Кошо кайтаруудан коркпосоң жүрү. Жайыт жаңылайлы». «Коркпойм. Мындан кийин козуну сүзөнө кылып үйрөтпөйм», — деди. Чыгармага адабий талдоо. Чыгарманын аталышы «Мүйүздүү козу», чыгарманын темасы «Малды кароонун сырлары». Чыгарманын идеясы малга деле жаш өзгөчөлүгүнө карап аяр мамиле жасоо, мал багуунун сырын билүү. Чыгармадагы башкы каарман бул Азиз жана Козу. Азиз менен Козунун же бооз эриктин ортосундагы мамиленин ачып берүүдөгү айланасына топтолгон каармандар бул атасы, апасы, Султан, башкарма. Чыгарма эпикалык текке мүнөздүү аңгеме, эпикалык тектин ичиндеги кичинекей жанрлардын бири. Окуянын өнүгүшү. Азиздин бооз дөңдөштү Султандын үйүнө алып барышы. Окуянын кульминациясы. Бооз дөңдөштү карган кочкор менен мушташтыруусу. Окуянын чечилиши. Дөңдөштүн мүйүзү сынып калышы. Бала экинчи козуларды сүзгөнгө үйрөтпөйм деши. Чайнвордтон төмөндөгү синоним, антоним сөздөрдүн жообун табабыз. Биринчиде синонимдердин, андан кийин антонимдерди. Омонимдерге чыгарма байланыштырып сүйлөм түзгүлө. Өң түстү билдирүүчү сөз. Экинчи канаттуунун бир түрү. Үчүнчү митайым, куу түлкү. Коро, биринчи үй жайдын айланасы, экинчи мал кармаган жер, үчүнчү жемиштин буш элек кези. Бышыктоо үчүн суроолор. Мүйүздүү козу деген аңгеме менен айырмасы эмнеде экен? Азиз эмне үчүн козусун сүзүштүргүсү келди? Султан кантип ызаланды? Карт кочкор неге Азиздин сүзөнөгүн адегенде карабай койду? Дөңдөш кантип мүйүзүнөн айрылды? Атасы эмне үчүн сүйүндү? Балдар, үйгө тапшырма. Шляпаларды тандайбыз. Кызыл, кара, сары, жашыл, ак. Тандалган шляпаңар боюнча тапшырмаңарды аласыңар. Дептериңерге жазып, мугалимиңерге жөнөтөсүңөр. Биринчи кара шляпа. Чыгармадагы терс маалыматтарды жазабыз. Кызыл шляпа. Чыгармадагы өзгөчө кызык көрүнгөн окуяларды тизмелеп жазабыз. Жашыл шляпа. Чыгармачылык менен жеке фантазиясын колдонуп, чыгарманын кагылган жерин өзгөртүп чыккан текст жазабыз. Ак шляпа. Чыгарманын каармандарынын орточо жаш өзгөчөлүгүн таап, аларга кыскача мүнөздөмө жазасыз. Сары шляпа. Чыгармадан кайсы каарман жакса, ошол каарман кайсы окуядан улам жагып калганын окуяны так далил менен жазасыңар. Сак саламатта калгыла, балдар.